Военно-Антоновкадагы балдар үйүнүн тарбиялануучусу Игорь Якуниндин өлүмү боюнча комиссиялык экспертизанын бүтүмү даяр болду. Бул тууралуу Чүй облустук милициясынан кабарлашты. Баланын өлүмү боюнча буга чейин милиция жазык кодексинин 138-беренеси адам өлүмүнө алып келген денеге оор залал келтирүү менен сотко чейинки өндүрүш ишин ачкан. Комиссиянын экспертизадан кийин чыгарган бүтүмүнө караганда Якуниндин төшүнө катуу сокку урулуп, жүрөгү токтоп калган. Сотко чейинки иликтөө иштери уланууда дешти милициядан. Эске салсак, балдар үйүнүн 13 жаштагы тарбиялануучусунун каза тапканы тууралуу маалымат июнь айында тараган. Анын өлүмү боюнча факт Сокулук райондук милициясы тарабынан 1-июнда катталган. Баланы багып алууга ниеттенип жүргөн акшылык үй бүлө жактоочу жалдаган. Анын маалыматы боюнча тергөө амалдарын жүргүзүүдө бир катар мыйзам бузуу болгон. Акыйкатчы институту ИИМге ишти министрликтин башкы тергөө башкармалыгына өткөрүп берүү тууралуу, ошондой эле билим берүү жана илим министрлигине балдар үйүнүн директорун тергөө учурунда кызматынан четтетүү тууралуу кат жолдогон. Маркумдун агасы Богдан Якунин президентке кайрылуу жолдоп, бул иштин тергелишин көзөмөлгө алууну суранган. Садыр Жапаров бул ишти өз көзөмөлүнө алган. 30-июнда Якуниндин өлүмү боюнча соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгы чыгып, баланын сабалганы тастыкталган. Милиция кылмыш жаза кодексинин 138-беренеси менен иш козгогон.